Assalamu alaikum. Бұл видео материал боорду тазалоо жөнүндө. Аталышы ушундай. Бирок акыйкатта боор тазаланууга муктаж болбойт. Тескерисинче, ал өзү биздин организмибизди улуу заттардан тазалап турат. Ошол себептүү мындай терминди колдонбогонубуз эле жакшы. Боорду, ичегилерди, организмди тазалайм деп эле коюңуздар. Анткени балким сиз ушул 30 жылдан бери, 50 жылдан бери жашап жүрөсүз. Ушуга чейин мындай бир аракеттерге барган эмессиз, организмди тазалоого ойлонгон да эмессиз. Акыры ушундай бир реклама деп койсок болот. Же болбосо эл көп айтып жаткан нерсе болгонуна байланыштуу эле сиз дагы тазалаш керек экен деп ойлоп калсаңыз керек. Чындыгында биздин ушул организмибизди Кудай Таала ушунчалык бир уникалдуу кылып жаратканда, бөйрөк, боор, ичегилер, тери аркылуу жада калса өпкө аркылуу дагы биздин организм тазаланып турат. Анан эми чындап эле ушул бооруңузга жардам бергиңиз келсе, анда эки нерсе кылышыңыз керек да. Эгер ушул эки нерсени кыла турган болсоңуз, бооруңузга өтө жакшы жардам берген болосуз. Жана ал кыйналбайт. Биринчиден, аны зыяндуу таасирлерден коргоп туруш керек. Зыяндуу таасирлер ар кандай болушу мүмкүн? Албетте эң оолу жаман адаттар, бул чылым, мисалы, спирт ичимдиктери, андан кийинки эле орунда турчу нерсе бул өз алдыңызча ар кандай дары дармектерди ичүү. Дарыгердин сунушу суз. Же болбосо дарыканада иштеген ушул эжелердин ушул балким сунуштаган дарыларын алып иче берүү дагы боорду жабыркатат. Анткени сизге ушул диагнозу жок ичилген дарылар көбүрөөк зыян алып келет да. Андан кийинки эле боорду жабырката турган нерсе албетте тамак аш азыктары. Эми тамак аш азыктары ар кандай. Көпчүлүк эле ушул биз билген, биз жеп эле жүргөн азыктардын плюстары дагы бар, минустары дагы бар. Айрымдарынын плюсу көбүрөөк болот. Ал эми айрымдардын тескерисинче минусу көп болот да. Ошол себептүү минусу көп деп эсептелген азыктарды колдон келишинче азыраак жегенибиз, ичкенибиз жакшы. Ошондо биздин боорубуз бизге ыраазычылык билдирет жана жакшы иштеп берет. Эми зыяндуу азыктар деп кайсыларды айтабыз? Эң оолу ушул газдалган суулар деп коелу, энергетиктер мисалы, ширин суулар, пакеттиктеги соктор айрыкча өтө зыяндуу биздин боорубуз үчүн. Колдон келсе ушулардан алыс эле болуңуздар. Анткени буларга биздин организм деги эле муктаж эмес да. Болгону каалаганыбыз үчүн эле ичебиз буларды. Чын эле боорго жардам бергиңиз келип аткан болсо, ушул азыктардан тыйылыңыздар. Анан куурулган тамактар дагы боорду кыйнайт. Жебеңиздер деп айтпайм. Жей бериңиздер. Эч дегенде бир күн жеп, бир күн жебеш керек. Экинчи күнү башкача тамак кылып жесеңиз боло берет. Жада калса кээ бир күндөрү бул тамак жебей койгондо эле жакшы болот. Анан ашыкча майлуу азыктар дагы боорду кыйнайт. Боорду өт капчасын кыйнайт да. Ошондуктан ашыкча майлуу нерселерди жана дагы эң көп боорду кыйнай турган азыктар бул таттуулар. Эмне таттуу болсо ошонун баары боорго күч келтирет. Колдон келсе буларды дагы эми азайтыш керек эчкур дегенде. Негизинен ушул нерселерден тыйылсаңыз дагы боорго өтө көп жакшылык кылган болосуз. Эми ушуларды жасап, мындан дагы артып, дагы да көбүрөөк нерсе кылгыңыз келсе, анда боорго деги эле биздин организмибизге оң таасир эте турган азыктарды жесеңиз, ичсеңиз болот. Алардын сап башында жашылчалар турат.
бардык түрдөгү капусталар биздин боорубузга айрыкча жакшы таасир этет. Андыктан капуста жеңиз. Бышырылган абалда дагы, чийиккиде абалда дагы жей бериңиздер. Сабиз мисалы. Анан жанагы чөптөр бар го, укроп, сельдерей, петрушка, салат мисалы. Ушуларды рационго киргизиш керек. Кызылча жесеңиз болот. Ушул жашылчалардын ичинен бир гана картошканы азыраак жеңиз дагы, калгандарын көбүрөөк жей бериңиз. Боорго айрыкча ушулар жакшы таасир этет. Анан булардан дагы артып, дагы да көбүрөөк нерсе кыла алам десеңиз, анда татымалдар бар. Мисалы куркума айрыкча өзүнүн оң таасири менен айырмаланып турат. Куркуманы дагы тамакка кошуп, өзүн чай кылып деле иче берсеңиз боло берет. Жана дагы расторопша деген бар. Расторопшаны дагы чай кылып ичесиздер. Бир күндө бир маал ичип туруңуздар муну дагы. Мындан сырткары дагы толтура ушул дарыканада сатылган чөп дарылар, дарыканада сатылган чөп дарылар жана пакетиктеги. Ошолорду дагы алып келип кезектештирип, мисалы бүгүн бирөөсүнү, эртең дагы башкасыны ичип турсаңыздар, өзүнүн пайдасын тийгизе берет. Боорго ушундайча жардам беребиз. Мындан башка жолу жок. Мен башында айткан нерселерди биринчи кезекте аткарыңыздар, андан кийинкилерди ашып калсаңыздар, дагы да көбүрөөк аракеттерге бара алам десеңиздер, кийинкилерин дагы аткарыш керек. Ошондо бооруңуздар таза болгон болот, бооруңуздар жашарат, сиздерге жакшы кызмат кылып берет. Негизинен бүгүн сиздерге ушул маалыматтарды жеткиргим келди. Ушул баракчага катталып коюуну унутпаңыздар, эгерде каттала элек болсоңуздар. Анан ашказан ичеги оорулары, боор, өт, уйку без, бөйрөк оорулары жана ошондой эле гормоналдык оорулар боюнча, анча-мынча нерв оорулары боюнча дагы консультация алыңыздар келсе, 0504 44 55 28 номерине WhatsApp'tan жазыңыздар. Төлөм жүргүзөсүздөр, андан кийин сүйлөшөбүз. Эгерде жакын жерлерде болсоңуздар, мисалы Ошто, ушуга жакын жерлерде болсоңуздар, келип кеңеш алып кетсеңиздер дагы болот. Аксон клиникасында иштейм ошол шаарындагы. Жатып дарылануу мүмкүнчүлүгү дагы бар. Андыктан ошол зарылчылык болсо, келсеңиздер колдон келишинче жакшы жардам берем.